Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін біз бұл сабақта Құран-ы Каримге, илимге жана Құран элдерине кызмат кылып, аларга жакшы мамиле жасоонун фазилети туурасында өтө бир кызыктуу окуяны айтып өтөбүз. Мындан 700 жыл мурда азыркы Афганистан өлкөсүнүн чыгыш тарабында Махмуд Газнауи деген падыша өткөн. Ал падышанын жашоосунда анын жүрөгүн өйкөгөн 3 нерсе бар эле. Эң биринчи анын жүрөгүн өйкөгөн нерсе, негизинде ал Сабки деген адамдын баласы болчу. Анан жаш кезинде ал ойноп жүрсө, бир жолу ага бир киши "Сен Сабкинин баласы эмессиң, сенин атаң башка бирөө" деп анын жүрөгүнө шек салып коет. Ошондон тартып ал падыша ар дайым шектенип жүрөт эле, "Мен Сабкинин баласымынбы же менин атам башкабы" деп. Ал эми анын жүрөгүн өйкөгөн экинчи нерсе, ал айтат эле, "Мен өлгөнгө чейин, мен каза болгонго чейин Аллах Таала мени кечирдиби же кечирген жокпу, ошону билишим керек" дейт эле. Ал эми үчүнчү нерсе болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. "Ал-уламау варататул анбия". Уламалар, аалымдар, булар пайгамбарлардын мураскору деген. Махмуд Газвани падыша болсо, ушул хадис туурасында шектенет эле. Бул хадисти риваят кылган адамдар бекем эмес, алсыз болсо керек. Бул хадис дурус эмес го деп шектенет эле. Анткени анын жүрөгүндө ушундай бир ой бар эле. Падышалар биз аалымдарга караганда көбүрөөк кызмат кылабыз, көбүрөөк адамдарга пайда жеткирип жардам беребиз. Эмне үчүн пайгамбарыбыз аалымдар пайгамбарлардын мураскору деп айтты экен деп шектенип жүрчү. Жана ал падышанын бир жакшы адаты бар эле. Күн сайын түндөсү бир канча кызматчылары менен жупуну кийинип алып, өз элин кыдырып, адамдардан кабар алып, кимдер кыйналып жатат, кимдер муктаж, ошолорго жардам берет эле. Бир жолу түндөсү адатынча бир канча кызматчылар менен айланып чыгат. Жолдо бара жатып, жолдун четинде бир адамдын шашылык, шишкебек бышырып жаткандыгын көрөт. Андан алыс эмес жерде бир жаш бала олтуруп, колуна китеп алып, качан жанагы шашылык бышырган адамдын оту көбүрөөк болуп, катуураак жанган учурда ал жаш бала өз китебин окуп жаткан эле. Падыша буну көрүп аябай таң калып, жанагы жаш баланын алдына келип, "Эй балам, сен бул жерде түндөсү эмне кылып олтурасың?" дейт. Ал жаш бала, "Байке, мен түндөсү да илим алып, китеп окуп, илимимди өстүрөйүн десем, шамчырак жок болгондуктан арыгасыздан ушул шашылык бышырган байкенин жанына келип, качан анын оту күйгөн учурда мен өз сабактарымды окуп каламын" дейт. Муну уккан падыша өз кызматчыларынын бирөөсүнө жаңы шамчырак алдырып, жанагы жаш балага белек кылып берип, "Балам, бул шамчыракты алып, өз илимиңди жакшылап окугун" деп белек кылат. Жанагы жаш бала аны алган соң аябай катуу сүйүнүп, падышага ыраазычылыгын билдирип, сүйүнгөн бойдон үйүнө карап жөнөйт. Падыша ошол түнү өз сейилин бүтүрүп, качан касырына келип уктаганда түш көрөт. Түшүндө ага бирөө айтат, "Эй Сабкинин баласы, Аллах Таала сени кечирди, пайгамбардын мураскоруна кызмат кылгандыгың үчүн" дейт. Урматтуу туугандар, караңыздар, бул жерде ал падышанын жүрөгүн өйкөгөн 3 нерсе тең чечилди. Эң биринчиси, ал падыша "Мен Сабки деген адамдын баласымынбы" деп шектенет эле. Ага айтылды, "Эй Сабкинин баласы" деди. Анын жүрөгүндөгү биринчи кайгы кетти, "А мен чындап эле Сабки деген адамдын баласы экенмин". Ал эми анын жүрөгүн өйкөгөн экинчи нерсе, Аллах Таала мени кечирдиби, кечирбедиби, аны мен өлгөнгө чейин билишим керек дейт эле. Ага айтылды, "Аллах Таала сени кечирди". Анын экинчи кыжалатчылыгы кетти. Ал эми үчүнчү кыжалатчылыгы, ал пайгамбарыбыздын аалымдар пайгамбарлардын мураскору деген хадисинде шектенет эле. Ага айтылды, "Аллах Таала сени кечирди, пайгамбардын мураскоруна кызмат кылгандыгың үчүн" деп. Анын үчүнчү кыжалатчылыгы да кетти. Урматтуу туугандар, караңыздар, ал падыша бир илим талап кылып жаткан жаш балага шамчыракты белек кылып койду эле, анын илим алуусуна шарт түзүп берди эле. Аллах Таала анын 3 кыжалатчылыгын тең кетирди. Ошондуктан сиз менен биз дагы Құран-ы Каримге, Құран элдерине кызмат кыла турган болсок, аларга жакшы мамиле жасай турган болсок, Аллах Таала сиз менен бизди дүйнө жана акыретте бактылуу кылат. Ашраф Али Таханауи рахматуллахи алейхи айтат, Аллах Таала сый урматты
кадыр баркты Курани Каримдин кызматына койгон дейт. Ошондуктан уламалар айтышат, кайсыл үй бүлө Куран элдерине, ыйык Курани Каримге кызмат кыла турган болсо, Курандын таралуусуна, анын жайылуусуна кызмат кыла турган болсо, Аллах Таала ал үй бүлөнү эч качан кор кылбайт. Ошондой эле кайсыл өлкөдө Курани Каримге кызмат болсо, тактап айтканда, ал өлкөдө Курани Каримди үйрөнө турган чогулуштар өтүлсө, Курани Каримди адамдар жаттоосуна шарттар түзүлө турган болсо, Аллах Таала ал өлкөнү дагы эч качан кор кылбайт. Аллах Таала бардыгыбызга ыйык Курани Каримге кызмат кылып, дүйнө жана акыретте бактылуу инсандардан болууга мүмкүнчүлүк берсин.